Президент Садыр Жапаров Жанар Акаев жана Токтогүбү Оргалча боюнча өзүнүн Facebook'тагы баракчасына үн катты. Жапаровдун постун толугу менен өзгөртүүсүз беребиз. Ар кандай саясий маселелерге байланыштуу ушак сөздөргө көңүл бурбай, жооп бербей эле коеюн дедим эле. Бирок айрым учурларда жооп бербесең, калктын калың катмары мындай чындыкка кошулган кептерден күмөн санап, айрымдары болсо ишенип да калышат экен. Айлана чөлөмдөгүлөр, жооп бербей эле коюңуз. Буларга жооп бериш сиздин деңгээл эмес деп чыгышат. Мен жалпы элге мурдагылардын катасын кайталабайм деп сөз бергем. Мурдагылар айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн сөздөрүнө кирип жүрүшүп, чын эле менин деңгээлим эмес деп коомчулукта чуу жараткан маселелерге жооп да бербей, түшүндүрмө да бербей келишип, акыры калктын калың катмарынын нааразычылыгына кабылышты. Жыйынтыгында 3 жолу инкылап болду. Эми кечеги Жанар Акаевга байланыштуу маселе боюнча, Жанар энем, өзүңдүн ичиң толуу арам болсо эле мени да өзүңдөй ойлоо. Тескерисинче БШКнын төрайымы Н. Шайлдабекова кимдир бирөөлөр барып, президент менен макулдаштык, Жанар Акаевди колдоп койсун деди дешиптир. Мен Н. Шайлдабековага бир гана мыйзам талабы жана адилеттүүлүк менен чечкиле. Эч ким силердин ишиңерге кийлигишпесин дедим. Ким барганын атын да сураганым жок. Аны БШК төрайымы өзү айтсын. Биз шайлоо башталгандан бүгүнкү күнгө чейин БШКнын бир дагы ишине кийлигишпедик. Мыйзамсыз чечим чыгарышса, өздөрү керт баштары менен жооп беришет. Башынан эле ушундай талап коюп келе жатам. Ал эми Токтогүбү Оргалча боюнча ушундай талапкер бар экенин ушул тема чыкканда билдим. Токтогүбү айымда Айгүл Жапаровна эмес, атасы да тааныбайт. Мурда Эл Үмүтү партиясына чаптап жүрдүңөр эле. Эми Альянс партиясына чаптайсыңарбы? Альянс партиясы өздөрүн оппозициялык партиябыз деп жүрүшпөйбү? Айгүл Жапаровна депутаттын тагдырын чечмек турсун, бир уборщицаны да кызматка койгон жок, жана койбойт дагы. Анын бир эле иши бар, жетим жесирлерге жардам берүү. Мындан ары ушундай ушактардан алыс болушуңуздарды суранамын. Эң кызыгы, бир ай бою жетелешип алып, бел кыдырып бири-бириңерди оозуңар талганча мактап жүрүп, анан эми бүгүн кайра шпион уйгур четтен келген деп жамандап калганыңар Кудайга да жакпайт. Ал эми аялдардын квоталары боюнча баарыңар эсеп-чотту жакшы билесиңер. Комиссия түзүп барып, БШК менен биргеликте санап чыккыла. Мыйзам боюнча 30%дан кем эмес аял болуш керек деп турат. Эгер 30%дан ашып кетип, анан эле БШК Жанардын мандатын тартып алып, туура эмес чечим чыгарып жаткан болсо, анда иш козгоп жоопко тарталы деп жазды. 15 декабрда БШК аялдар квотасы туурасындагы жобосуна өзгөртүү киргизген. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.